кылган жакшы иштерибиз, жакшы амалдарыбыз, айткан жакшы сөздөрүбүз ихлас коштогон. Ихлассыз кандай гана жакшы амал болбосун кабыл болбойт. Ошон үчүн негизи жакшы амал кылып коюу эле жетиштүү эмес. Ошо жакшы амалды Алла Тааланын алдында кабыл кылдыруу. Алла калыс өзү үчүн гана кылынган амалды кабыл кылат. Ошон үчүн аммана мутакаббала дейт, кабыл болгон амал. Адамдар жакшы амал кылгандар көп. Бирок эгерде Алланын ыраазычылыгы максат кылынбаса, ал кайтарылат. Аллахым барыбызга кең, берекелүү, адалдан рызкы берсин. Бул дагы чоң маселе. Пайгамбарларга Алла Таала буйрук берген: "Я айюхар русул, кулу минат-тоййибат ва амалу салиха." Эй пайгамбарлар, силер пакиза, таза, адалдан жегиле. Анан жакшы амал кыласыңар. Пайгамбарыбыз Алла буйрук берген пайгамбарларга: "Мен силерге буйрук берем" деп имандууларга буйрук берген. Силер дагы алкымыңарды таза кармагыла. Арамго арам, шектүүнү да өткөрбөгүлө. Жакшы амал үчүн Алла Тааладан дайыма адал рызкы, каниеттүү, иззаттуу рызкы, рызкун карим дейт. Иззаттуу рызкы алгандай. Бирөөгө мындай кор болуп, бирөөнүн акчасын жалдырап, андай эмес. Иззаттуу рызкы. Адамдын абийирин, жүзүн сактай турган. Жана бардык оорулардан Аллахым шифа берсин. Дене оору дагы, бул дагы бир оору. Руханий оору бул жаман оору. Андан дагы жаман оору. Өзгөчө бүгүнкү дагы мындай нафсани оорулар бар. Васвасага алдырып, шек күмөнгө түшүп калып, бардыгы эле жакшы. Кайра-кайра дарат ала берет, кайра-кайра намаз окуй берет. Нафсани оорулардан Аллахым барыбызды сактасын. Жараткан Алла Субханаху ва Таала бири-бирибизди бир тууган кылып жаратканда, иннамал муъминуна ихва, имандуулардын баары бир тууган. Шек күмөнсүз бир тууган. Фа аслиху байна ахавайкум. Бир туугандардын ортосунда келишпестик болуп калса, дароо элдештиргиле. Фа аслиху байна ахавайкум. Фа дегени күтүп отурбагыла деген сөз. Эки мусулман бир туугандын ортосунда, мели аялы күйөөсүнүн ортосунда болобу, улут уруу арасыбы, же болбосо партнерлор арасыбы, соодагерлер, кошуна колоң, эми кандай болбосун, эки мусулмандын ортосунда шайтан аралаган болсо, аны дароо чечкиле, элдештиргиле, ынтымакка чакырып, бириктирип койгула, достоштуруп койгула. Фа аслиху байна ахавайкум. Фа аслиху байнахума деген жок, экөөнүн ортосун элдештирип койгула. Жок. Бир тууганыңардын ортосун элдештиргиле дейт да Алла Таалачы. Дагы жакындатып айтып атат да. Экөөнүн ортосун элдештирип койгула деп айткан жок. Чүнкү фа аслиху байнахума деген жок. Куранда айтат: "Фа аслиху байна ахавайкум." Бир тууганыңардын ортосун элдештиргиле. Бул чужой эмес. Силер мойнуңардагы мусулмандык милдет элдештирип коюу. Эми адам баласы болгондон кийин келишпестиктер болуп турат. Кайрым сөздөр айтылып турат бири-бирине, ылдыйдөө болуп калат. Даже бир семьянын ичинде эле болот. А мамлекеттин ичиндечи андай көп да. Ошон үчүн ушул улуу сооп экенин унутпайлы. Бийик даражалуу амал экенин унутпайлы. Пайгамбар сөз айткан: "Мен силерге айтайынбы? Намаз окугандан да сообу көбүрөөк, орозо туткандан да сообу көбүрөөк, садака бергенден да сообу көбүрөөк амалды." Сахабалар айтышты: "Айтыңыз, пайгамбарыбыз эмне деди?" Өз ара ынтымак. Өз ара ынтымак качан болот? Качан бири-бирибизди жакшы көрсөк болот. Бири-бирибизди жакшы көрсөк, бири-бирибизди кечирген оңой. Бири-бирибиздин айыбыбызды мындай көрбөй коюу, укпай коюу оңой болот. А эгерде Кудай сактасын, бирибиздин ортобузда сүйүү болбосо, жүрөктө мухаббат болбосо, бул кыйын болот. Ваттакуллах лааллакум туфлихун, лааллакум турхамун. Алладан коркуп тургула, мүмкүн силерге райым кылынар. Эгерде ушу иштерди кылсаңар, жараткандын райымына ээлүү болосуңар, лайыктуу болосуңар деген сөз да. Өткөнкү сабакта айттык эле туугандар, Сурату Табарак, Сурату Мүлк,
Адам баласы унутуп калабыз, бирок бирибизге эстетип турайлы. Буну пайгамбарыбыз түнү окубастан жатпайт эле. Айша энебиз айтат, Алиф Лам Сажда, бул Табарак, Суратул Мулк, эки сүрөнү пайгамбарыбыз сапарда дагы, сапарга чыкканда, үйдө дагы каза кылбайт эле. Окубастан жатпайт эле. Bunun adı İbn Mesud radıyallahu anh ne dediler? Mani'a. Bu sürenin atın Peygamberimizin doğrunda kabır nazavından saqtooçu, kabır nazavын toktotуучу деп айтат элек дейт. Аты ушундай болчу деп. Ошон үчүн бул 30 аяттан турат. Иншалла, Кудай калса адаттандырып алсак оңой эле болот. Куттандан кийин же болбосо машалла үйгө баратканча деле карап деле, карабай деле окуп койсок, иншалла буну улуу фазилети туугандар. Ошол жерден аны айтып, Алла Таалам сыноо үчүн дедик, сыноо үчүн жараткан, өлүмдү, жашоону жараткан Алла Субханаху ва Таала силерди сынаш үчүн эмнеден сынайт десек, силердин кимиңер эң чырайлуу амал кылат. Эң чырайлуу амал кылат деп. Кийин такыбалык боюнча айтып, сеп ар бир адам кылган жакшы иши, сактанган жаман ишине кыямат күнү Алла Субханаху ва Таала эсебин толугу менен берет, кемчилдиксиз берет. Алла Субханаху ва Таала кемчилдикти кылгандан таза зат. Ин тути'уллах ва расула ла ялиткум мин а'маликум шай'a. Эгерде силер Аллахтын элчисине баш ийсеңер, Алла Таала силердин амалыңардан кыпындай да кемитпейт. Толугу менен берет, ар бирине толугу менен берет. Бул аятта я айюхаллазина аману тақуллах вал тандур нафсум ма қаддамат лигад ваттақуллах инналлах хабирун бима та'малун. Эй имандуулар, Алладан коркуп жашагыла, күнөөлөрдөн сактанып жашагыла, арам нерселерди таштап жашагыла. Жана ар бир жан эртеңки күнгө эмнени жөнөттү, ошону бир карап койсун, бир назар салып койсун. Мен да бир жанмын, сиз да бир жансыз. Эртеге өлгөндөн кийинки кыямат күнгө бүгүн эмне жибердиңиз? Бүгүн эмне жибердиңиз? Жакшыбы, жаманбы? Таатпы, маасиятпы? Эмне жибердиңиз? Ошо бир карап койсун дейт Алла Таала. Вал тандур нафсум ма каддамат лигад ваттақуллах. Да кайталап атат Алла Таала. Алла, Алла Субханаху ва Таала күнөөлөрдү таштагыла. Арам нерселерди таштагыла. Алладан коркуп. Инналлаха хабирун бима та'малун. Эмне кылып жатканыңарда Алла Таала кабардар. Кандай гана амал кылдыңар? Апаң билбей калды, атаң билбей калды, аялың билбей калды, бала чакаң билбей калды, адамдар билбей калды. Бирок Алла Субханаху ва Таала кабардар. Намаз окуганыңды да билбей калышы мүмкүн, намаз окубай койгонуңду деле билбей калды адамдар. Бирок Алла Таала билет. Чын сүйлөгөнүң, жалган сүйлөгөнүң баарын Алла Субханаху ва Таалага кабар. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Силерчи Алла Тааланы унуткандардай болбогула. Алланы унутуп калып жашагандар бар го, Алланы эстебей, Алланы эсинен чыгарып, силер агаларга окшобогула дейт. Ла такуну. Силер андайларга окшобогула, андай болбогула. Калладина насуллах, Алла Тааланы унутуп калган адамдардай болбогула. Фаансахум анфусахум, Алла Таала аларды өздөрүн унуттуртуп койгон дейт. Алымдар айтышат, субханалла, ушул аяттанчы ким Алланы унутуп калса, Алланы эстебесе, Алланы зикир кылбаса, унутуп жашаса, Алла Тааланы эстебей жашаса, анда билип коюңуз. Алланын биринчи нак жазасы бул дүйнөдөгү, нак наказаниясы. Бул өзүн өзү унутуп калат. Тияктагысы отдельно, өзүнчө ал жагычы. Бирок бул дүйнөдөгүсүчү эң башы биринчиси ал өзүн өзү ким экенин унутуп калат. Не представить эткен өзүн өзү унутуп калат дейт. Эмнеден жаралганын унутуп калат. Качан, кантип жаралганын унутуп калат. Эмне үчүн, кайсы максатта жаралганын унутуп калат. Өзүн өзүн унутуп калат. Ушул Алланын наказаниясы. Себеп бул Алланы унутуп калган, эми Алла унуттуртуп койду өзүн өзүнчү. Мисалы, наркоман
Сиз азыр жакшы түшүнүп алыңыз, өзүн өзү унутуп калган кандай болот. Наркоман нашаны чегип алдыбы же сайынып алдыбы, бул өзүн өзү унутуп калат да. Барып анан атың ким? Атын билбейт. Атаң аты ким? Билбейт. Каерде жүрөсүң? Билбейт. Эртең эмне кыласың? Билбейт. Кечээ эмне кылдың? Вообще билбейт. Бул өзүн өзүн билбей калды. Мына Аллахтын наказаниясы кандай. Кудум ушундай Алла Таала айтып атат: силер Алланы, Алла Субханаху ва Тааланы унутуп калган адамдарга окшобогула, андай болбогула дейт силерди. Соң Алла Таала алардын өздөрүн унутуп койгон дейт. Мынакей караңызчы. Адам өзүн унутуп калган, bundan өткөн бактысыздык барбы? Эмнеден жаралганыңы эстебесең, эмнеден жаралганыңы билбесең, эмнеден жаралганыңды ойлонбосоң, сени ким жараткан, каяктан эстейсиң анан? Эмне үчүн дүйнөгө келгениңди билбесең, анда жашап аткан сен жашооңдун маңызы эмне анда? Максаты эмне бул дүйнөгө эмне үчүн келгениңди билбесең, каяка кетип атасың билбесең, сени эмне күтүп турат диякта аны билбесең, мына Алла Тааланын нак жазасы туугандар. Бул дүйнөдөгү насия эмес, нак жазасы, сразу бериле турган жаза мынандай дейт да. Аллахым баарыбызды сактасын. Ошон үчүн Аллахны эстеп жүрөлү. Аллах бизди эстеп турат. Аллахны эстеген Аллага шүгүр кылат. Аллахны эстебеген Аллага шүгүр кыла албайт. Ким Аллахны эстебесе, каяктан шүгүр кылат Аллахны эстебесе? Жумну карасаңыз, акылга салып элечи. Аллахны эстебеген каяктан Аллага шүгүр кылсын ал? Ошон үчүн айткан, ар бир неаматты көрсөң, Аллахны эстегин деген. Ар бир неамат өзү чакырат. Сизге даават берет, чакырат, сизге айтат: мен Аллахнын берген белегимин дейт. Алла Тааланын берген белеги, ыраулаган, тартуулаган белегимин дейт. Ар бир неамат. Ошон үчүн Аллахны эстеген Аллага шүгүр кылат. Аллахны эстебеген Аллага шүгүр кыла албайт ал. Шүгүрсүздүк бул шайтандан. Шайтандын аракетинин натыйжасы бул. Улайка хумул фасикун, мына ушулар фасыктар дейт. Бузукулар өзү ушул. Конечно, өзүн билбегенден кийин атасын билеби, апасын билеби, аялын билеби, бала чакасын билеби, өзүн билбегенден кийин. Ал өзүнө өзү жамандык кылган, башкаларга жөнү жамандык кылайт ал. Демек Алла Субханаху ва Таала момундарга таквалыкка буйрук берип атат. Алла Таала таквалыкка: "Я айюхаллазина аману тақуллах", имандуулар, таква болгула деп Алла Таалам буйрук берип атат. Жараткандан корккула, түбөлүктүү ахиретти ойлогула, арам нерселерди таштагыла. Алланын ачуусу бар анда. Алланын наразычылыгы бар. Жана даярдык көргүлө. Айюидду идда. Жакшы даярдык көргүлө. Ал эмне десе, вахия амалу салиха, жакшы амалдар. Демек ар бир жан эртеңки күнгө эмне жибергенин карасын дегени, назар салсын дегени, жакшы амал кылсын деген сөз. Жакшы амалды жибериңиз, Эртеңки деп айтып атканы бул ахирет, кыямат күн боло турганы анык. Албетте акылдуу адам бул жок боло турган дүйнөдө жашап туруп эле түбөлүктүү жок болбой турган дүйнөгө даярданат. Жок боло турган дүйнөнүн ичинде жашап атабыз. Түбөлүктүү жок болбой турган дүйнө ахиретке даярданат. Ушу акылдуу инсан экен. Аракети ошон үчүн болот. Келечеги мына, чыныгы келечек ахирет туугандар. Чыныгы келечек ахирет. Өлүм андан мурда келет. Вакад я'тил маут кабла мустaqbilihi allazi ya'mal. Үмүт кылып күтүп турган жерден, күтүп турган нерседен, келечегинен андан мурда келет өлүм. Эгер ушундай боло турган болсо, анда акылдуу адамга даярдык көрүүсү, лайыктуу, важип болот бул. Кур'ан-ы Каримде Алла Субханаху ва Таала кыямат тууралуу аны улуу күн деп атаган. Ошол күнгө даярдык көрүү акылдуу адамдардын иши. Ба'да аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Вайлул лил мутаффифин.
азап болсын, шору құрылсын, бақтысыздық болсын. Кімге? Өлчө тартуда кеміткендерге. Өлчө отат, тартып беріп отат. Мен ал, килограмда тартып беріп отау, же литрлеп өлчөп беріп отау, же метраждап метрлеп беріп отау. Ким кемите тұрған болсачы, ошону мутаффиф деп коет да, Курандачы. Мутаффифин деп ушу өлчөп тартканда кемиткендерди айтат да. Түшүнүктүбү? 1 килограмм болсо 990 грамм, 1 литр болсо 999 грамм, мисалы 1 метр болсо 95-98 сантиметр кылып, ушуларды мутаффифин деп коет, кемиткендерди, кымтыгандарды. Ушундайларга Алла Таалам Кур'анда каргыш айткан. Вайлул лил мутаффифин. Ошондой өлчө тартууда кемиткендерге өлүм болсун. Аларга каргыш болсун, аларга вайл, алар шору курсун, бактысыздык. Вайл деп коет, дозокто бир өрөм бар, дозок өзү пана тилейт, ошого түшүүдөн. Дозок өзү. Алар ким экен? Алладина идакталу алан нас ястауфун. Алар качан адамдарданчы өлчөп алышса, толук алышат экен да. Мыналарды карап тур. Өлчөп алышса, толук алышат. Так, ва ида калухум ав вазанухум юхсирун. Жана, эгерде алар болса өлчөп беришсе, же таразага тартып беришсе, кемитип беришет дейт. Мына вайлы менен. Ала ядунну улаика аннахум маб'устун. Алар эмнеде ойлойт, ушулар не кайра аннахум маб'усун. Алардын баары тирилүүгө, лияумин адин улуу күндө. Алар не деп ишенишпейби? Күмөн кылуу. Күмөнү язнун, зан деп күмөн сүрөйбү дегенди Курандагы бардыгы якинный маанисинде. Алар бекем ишенишпейби дейт тирилерине. Я, кайрадан кабырдан тирилип чыгарына бекем ишенишпейби? Я, Алла Субханала Таала караңызчы кандай сөзү. Лияумин азим, жөнөкөй күн эмес, лияумин азим. Улуу күнгө деп атат. Эгер ишенсе мынандай акмактыкты кыла беле дейт. Кемите беле дейт. Алдай беле. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ал күн бүткүл ааламдын робосу жаратуучусунун алдына тура турган күн да. Туган адам баласы демек ва яжиб алал инсан ан я'lam аннаху сауфа ю'раду ала Аллахи таала. Инсандын мойнунда милдет, важип болот. Эртеге Алланын алдына көрсөтүлө турганды ишениш керек ошо. Эртеге сиз мен Алланын алдына көрсөтүлөбүз. Көңдөрөн кылынат. Пеш, мындайча айтканда амалдарыбыз Алла Субхана Таала, өзүбүз дагы амалдарыбыз дагы Алла Тааланын алдында көрсөтүлөт. Алла карайт, ошондон Алла көрөт. Куранда Алла Субхана ва Таала вал малаку ала аржаиха ва яхмилу арша раббика фауқахум яума идин самания яума идин ту'радуна ла тахфа минкум хафия. Периштелер асмандын четинде бардыгында турган болот булар. Так, четтерине. Робуңдун аршын ошол күнү 8 периште өздөрүнүн үстүндө көтөрүп турган болот дейт. Алла Тааланын аршын көтөргөн периштелери саны 8. Канча экен? Тугандар мына. Өзү чоң 4 периште деп коебуз го. Жибраил, Микаил, Исрафил жана Малакул Маут, аны көбүнчө мындай Азраил деп коебуз. Бирок Куранда мыналар Жибраил, Микаил, Исрафил. Бул Жибр, Мик, Сараф, Исрафил дегенчи, бунун аты кул деген сөз. Ил деген Алла деген сөз. Алланын кулдары деген маанide кетет да. Жибраил Алланын кулу, Микаил Алланын кулу, Исрафил Алланын кулу, Азраил Алланын кулу деген. Түшүнүктүбү? Бул чоң периштелер да. Бул немени бул жердеги айтып атканы Ал-Хакка сүрөсүндөгү буну Алланын аршын өзүнүн үстүнөн көтөрүп тургандар 8 периште экен да. 8 периште мынакей. Ва яхмилу арша раббика фауқахум яума идин самания. 8 периште. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
бирөөсүн сыпаттап бергенде мындай деп айткан: аршты көтөрүп турган периштенин чоңдугу, ушунчалык көлөмдүүлүгү кулактын жумшагынан ийинге чейинки аралыгы 700 жылдык сапар деген. Канча жылдык сапар дейт? Аллаху акбар. Аллаху акбар. Анан не дейт? Яума иден ту'радуна ла тахфа минкум хафия. Эй, то адамдар. Яума иден ошол күнү ту'радуна силер сунушталасыңар, көрсөтүлөсүңөр Аллага. Ошол күнү ла тахфа минкум хафия, силерден бир нерсе да жашырын болбойт. Кыпындай да нерсеңер жашырын калып калбайт. Көрүнбөй калып калбайт, айтылынбай калып калбайт, билинбей калып калбайт. Ар бир нерсеңер көрсөтүлөт, ар бир нерсеңер бардыгы сунушталат. Ошондуктан фалтакум сариратук салиха. Эй, адам баласы, ички дүйнөң оңолсун. Ва аланиятук салиха. Сырткы дүйнөң оңолсун. Эмне менен? Бил аквал вал амали салиха. Жакшы сөздөр менен, жакшы амалдар менен. Ошон үчүн биз сырткы дүйнөбүздө Алла Таалага, ички дүйнөбүздө Алла Таалага көрсөтүлө турган күн бар. Куранда азыр айтып аткан. Ошон үчүн азыр момент бар. Дүйнөдөн кайтып кеткенге чейин, денебизден жан чыкканга чейин бир шанс бар туугандар. Сөздөрүбүз жакшы сөздөр менен, жакшы амалдарыбыз менен ички дүйнөбүздү да сыртын да оңдоп алайлы. Ибн Аби Дунья жана башкалар Умар ибн Хаттаб разияллаху анхудан риваят келтирет. Умар ибн Хаттаб, билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын менмин деген сыймыктанган сахабалары, досу. Умар разияллаху анху айтат, экинчи халифа: хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Силер эсепке алынардан мурда өзүңөрдү бир эсепке алып алгыла. Вазину анфусакум кабла ан тузану. Өзүңөрдү таразага тартып электен мурда тиякта кыямат күнү амалыңар тараза тартылат. Өзүң бул дүйнөдө бир таразага тартып ал. Fa innahu akhafu alaykum fil hisab gadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Эртеге эсепке алгандан көрө бүгүн эсепке алганың ушу сен үчүн жеңилирээк. Сен бүгүн өзүңү таразага тартып амалдарыңы, өзүң бир эсептеп алгын, эртеге кыямат күнү ал бар нерсе. Просто жеңилирээк бул дүйнөдө тартканыңыз. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Ошон үчүн улуу көрсөтмөгө өзүңдү кооз кылып даярда дейт. Эртеге ар бир адамды Алла субхана ва тааланын алдында көрсөтмөгө салынганда, ким эмнени кылып келди бул жашоодо? Бардыгы көрсөтүлгөндө, ошондой бир бүтпөс пушайманга учурап калба. Түбөлүктүү бактысыздыкка, жүзү каралыкка, тырынын ошо катарына кошулуп калба деп. Ошон үчүн келиңиздер, сөздөрүбүздү оңдойлу. Эл эмнени сүйлөсө сүйлөй бербей, Алланын элчиси эмнени сүйлөсө ошону сүйлөйлү. Каалаганым эмне кылсаң ошол жашай? Жок. Алланын элчиси кандай буйрса ошондой жашайлы. Колубуздан келген аракет, ниетти коёйлу. Алладан жардамды сурайлы. Колубуздан аракетти берейли. Жараткан Алла Таала дагы колубуздан келбегенге буйрук берген эмес. Не деген? Фаттакуллах мастата'тум. Күчүңөрдүн жетишинче, колуңардын келишинче Алла Тааладан таквалыкты танда. Таквалык кылгыла. Колуңардан келишинче күнөөдөн сактангыла. Колубуздан келбеген. Адам Алла Таалам мүмкүнчүлүгүн билет, чектелген, алсыздыгын билет. Адам баласын катакерлигин билет, өтө жакшы билет. Ошого жараша мындай деп бизди кыйла албаган, кыйнала турган нерсени буйрган эмес. Фаттакуллаха мастата'тум васмa'у ва ати'у ва анфиqu хайрул лакум хайрул ли анфусикум ва ма юqa шуха нафсихи фа улаика хумул муфлихун. Колуңардан келишинче, күчүңөрдөн жетишинче күнөөдөн сактанып, Алладан коркуп жашагыла. Бир, васмa'у, Алланы уккула. Алла Тааланын Куранды уккула деген сөз. Васмa'у, Алла субхана ва таала шариаттап берген Алла. Пайгамбарыбызды да Алланы да шари деп коебуз, пайгамбарыбызды да шари деп коебуз. Шарият бергенчи, негизи Алла Таала бир пайгамбарыбыз аркылуу берип атат, ошон үчүн пайгамбарыбызды да шари деп коет да. Кайсы нерсени адал десе, түбөлүктө ошол адал, кайсы нерсе арам десе, түбөлүктө ошол арам да.
Кайсы нерсени кылгыла десе, ошону биз кылышыбыз керек. Кайсы нерсе кылбагыла десе, аны биз кылбашыбыз керек да. Мынакей туугандар, демек, мына жердеги азыркы айтып аткан, эртеге биз баарыбыз жараткан Алла субханаху ва тааlanын алдына сунушталганыбызда амалдарыбызды оңдойлу. Ошо улуу сунуштоо деп коет анычы. Көрсөтүлгөндө карап туруп амалдарыбыз оңолсун, амалдарыбыз. Сүйлөгөн сөзүбүздү, амалыбызды ихлас менен аракет кылып, колубуздан келишинче. Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Allah aytат. Силерден бир дагы жашырынып кала турган нерсе жашырына албайт да. Эч нерсеңиз жашырына албайт. Демек, албетте инсан өтө жакшы билип алыш керек. Эртеге Алла Таалага жолукканда Алла Таала не амал кылдың деп сурайт. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сага алып келген буйруган, аткара турган нерселерди аткардыңбы? Тыйыла турган нерседен тыйылдыңбы? деп сурайт. Ошондуктан иншалла Алла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу бизге берген аткарайлы, тыйган нерсени тыйлайлы, жалкоолук кылбайлы, кош көңүлдүк дагы болбойлу. Кош көңүл болуп, бола берет, айта берет. Эми көрө жатарбыз да. Андай кылба. Бул серьезный иш. Олуттуу маселеге олуттуу мамиле кылыш керек. Олуттуу көз каранды. Мындай көз карашта болуш керек да, агачы. Ошон үчүн бул пайгамбардын шарияты менен ойношпош керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын келүүсү кече эле сабакта айттык эле, Алла Тааланын улуу неаматы. Экинчиси иман, неаматтардын эң улуусу ушул экөө деген. Пайгамбарыбыздын келүүсү адам баласына иман берилүүсү. Мындан өткөн улуу иман неамат жок. Ушул экөөнө шүгүр кылып эле токтоп калбастан шүгүрдү күчөйтүш керек. Неамат күчөйөт. Демек, пайгамбарыбыздын шарияты менен ойношпош керек. Пайгамбарыбыз адал дедиби, адал аны арамга бир нерсе кылайын деп аракет кылбай эле кой. Пайгамбарыбыз арам дедиби, аны бир адал кылайын дегенге. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям арам десе, аны адал кылганга, адал дегенин арам кылганга аракет кылбаган. Бурмалап, куулук кылып, өзгөртүп, жана башка жолу болот. Сахih Бухариде риваят келет. Ади ибн Хатим радийаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва янқиянна Аллаху ахадукум яума янқаху лейса байнаху ва байнаху хиджабун ва ла таржуман ютаржам лаху. Фалиякуланна ай лил абд алам абас илейка расулан фабалагак фаякулул абд бала." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Бухари шарифтин риваяты, сахih хадис. Не дейт? Силердин бирөөңөр эртеге Алла Таалага сөзсүз жолукканда дагы ортодо эч кандай парда же котормочулук кылып бере турган ага котормочу болбойт дейт. Без переводчик, без мындай занавес деп коелу, пардасыз, тосмосуз жок да. Түздөн түз жолуга турган күн келет. Котормочу дагы болбойт. Ошондо анан бендеге айтат экен, миректен Алла Таала айтат экен: мен сага пайгамбар жибербедимби, сага жеткирди го. Биздин аманатты айткандардын бардыгын жеткирди го сага. Жибербедимби пайгамбар? Жиберген жокмун? Бенде айтат экен: бала, жибергенсиң дейт. Моюндайт. Анда Алла субханаху ва фама амилта бима жаака бихи Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Бунун мааниси эмне? Пайгамбарды мен сага жибердим, сага жеткирди. Ошо жеткиргенде эмне амал кылдың деген суроо берет экен да. Котормочу суроо берет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хутбаларында, кайрылууларында көп айтат эле да: "Ала хал баллагту?" Мен силерге жеткирдимби Алланын аманатын? Алла Тааланын берген улуу жоопкерчиликтүү аманатын, Кур'ан-ы Каримди жеткирдимби? Шариятын толук жеткирдимби? Көп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хутбаларында айтат эле. Аллахумма шахад дейт эле, Алла өзүң күбө бол дейт. Мен жеткиргенмин буларга. Пайгамбарыбыз коштошуу ажылыгында бардык сахабаларды топтоп, кээде өзүнчө айтчу. Бирок коштошуу ажылыгында бирөөнү да калтырбай, ошонун бардыгын топтоп туруп анан пайгамбарыбыз айтып атат да. Не деп атат? Айюханнас,
иннакум мас'улун анни фама антум qailun. Ey адамдар, силер ертеге кыямат күнү мен тууралуу сураласыңар. Эмне деп айтасыңар ошондо мен тууралуу? Деп пайгамбар айтқанда, қалу куллухум, сахабалардың бардығы айтышты. Нашхаду я Расулаллах аннака қад баллақта ва аддайта ва насахта. Біз мындай деп куәлік береміз. О Аллахның елшісі, әлбетте сен жеткірдің, атқардың, ада қылдың, жақсылық қаладың деп жеткірді. Қад баллақта рисала ва аддайта амана ва насахта умма. Ya Allah'ın elçisi biz güvölük beremiz. Sahabalardan bardығы. Erkekteri de, ayaldары, байлары, кембағалдары, Arap емес, жашы, қарысы. Бардығы. Не деп güvölük беруді? Biz güvölük berіп, қад баллақта рисала. Алла Таала бенделерге жіберген өкімдердің бардығын сіз жеткердіңіз. Ва аддайта амана, аманатты атқарып бердіңіз. Ада қылдыңыз аманатты сіз. Ванасахтал умма, үмметке не? Сіз өте жақшылық қаладыңыз. Алла Тааланың жолында қанша менет қылған ақысы болса, ошондай менет қылдыңыз. Важахатта фи сабилиллахи хаққа жихади. Шу güvölük береді, güvölük береді. Фақала саллаллаху алейхи ва саллям, азырқындай деп сахабалар айтқанда, не деп? Біз güvölük береміз. Аннака қад баллақта ва аддайта ва насахта деп. Пайғамбарымыз айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ва рафа усбухи ила сама. Манжасын пайғамбарымыз асманға көтеріп тұрып, Аллахумма шхад, Аллахумма шхад. Я Алла, өзің күвә бол, өзің күвә бол депші. Алла Тааланы күвә қыл. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям манжасын асманға көтеріп тұрып айтқан. Демек туғандар, урматтуу мусулман еркек аялдар, ушу нерсени биз жашообуздун максаты кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шариятын бекем карманайлы. Жана bundan кыйшыбайлы. О тайып жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тамассук сираты мустақим деп ушуну айтат. Түз жолдо туруктуу болуу. Дейт, истақиму, түз жолдо туруктуу болуу. Hazret Umar разияллаху анху аятты окуганда, Rabbuna Allahu summa istaqamu ve la khawfun allazina qalu Rabbana Allah summa istaqamu allazina amanu a'udzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Hazret Umar razıyallahu anhu ayette okuyanda o Rabbimiz biz sana iman keltirdik dep andan keyin түз туруктуу болгондорго эч кандай коркунуч жок, эч кандай кылганда алар кыжалат болбойт дегенинчи. Bundan keyin ана айткан, алар сахабалар мынаке, алар ушу туруктуу жол, түз жолдо туруктуу болушту. Жана мынау түлкүгө окшоп, оңго, солго кыйшайып куулук кылышкан жок дейт да. Демек иншалла түз жолдо түз туруктуу болуу. Жана дүнүйө сокур кылган, дүнүйө дүлөй кылган, жүрөктөрүн болсо бекапар кылып, боорлорун таш кылган ошол адамдарга окшобогула дейт. Ошо адамдарга окшобогула. Ахиретинен акылдары алынган, ахиреттерден бекапар, түбөлүктүү ахирет менен бу дүйнөгө ушул эле болуш керек, ушул эле дүйнөдө ойлогондордон ошолорго окшобогула дейт. Ахиретти унутуп калган, ахиреттен эч кабары жок, ал тууралуу эч кандай даярдыгы жок. Силер ошолордун катарына кошулбагыла дейт. Ошолордун катарына кошулган. Жашооңорду, убактыңарды бекер сөз, бекер сөздү текке кетирбейли дейт. Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин тугандар. Баарыбызга товфик берсин. Лияблувакум айюкум ахсану амала ва хувал азизул гафур. Жана ал азиз, гафур. Азиздин котормосу өтө улуу, бийик, экинчиси үстөмдүү, үчүнчүсү кудуреттүү, күч кудуреттүү. Азиз деп которулат ушунун бардыгы. Кур'ан-ы Каримде азиз деп көп келет. Мына жерде да Табарак сүрөсүндө, мына азыркыда ва хувал азизул гафур. Азиз деп, демек Алла субханаху ва тааланын аттарынын бир аты. Бул бир топ маанилерди өзүнө камтып алат тугандар. Алла субханаху ва таала кемел сыпаттарын менен сыпатталган аттардын бири, бирөө да шерик эмес бунда. Ал-мутаал, ан-назих, ан-шабих. Окшошуудан Алла таала бийик зат. Бир дагы махлукка окшобойт. Алла субханаху ва таала. Ошондуктан жараткан Алла тааланы о бир немеге окшотпош керек. Бир нур, ана бир сакалдуу, ананда бир паланча. Жок туба болду менен.
жараткан Алла лайса камислихи шей, эч бир жаралганга окшобойт. Экинчиси ал-галиб аллази ла юглаб, барына үстөмдүү, эч ким ага үстөмдүү боло албайт, ошону азиз деп коет. Үчүнчүсү ал-кавию аллази ла юъжизуху шей, ушундай күчтүү бир да нерсе Алла Тааланы ажиз, алсыз кыла албайт. Эми гофурга келе турган болсок, Алла Таала гафир деп да келет, гаффар деп да келет, гафур деп келет. Ушунун баардыгы тугандар кечирүүчү, кечиримдүү деген мааниде. Ва гафир замби, бул да Куранда келет тугандар. Гафур деп мына жерде азыр айтып атабыз. Алла Таала бир жерде айтат: "Ва инни ла гаффарун лиман таба ва амана ва амила салихан сумма ихтада." Мен ким тоба кылып, ыйман келтирип, жакшы амалдарды кылса, соң туура жолго түшсө, ошолордун бардык күнөөлөрүн кечирүүчүмүн дейт. Кандай болсо дагы, бул азыркы сөздөр, гафур деген сөз, гаффар деген сөз, гафир деген сөз, магфира, мындайча айтканда, кечиримдүүлүктү өзүнө камтып алган Алланын сыпаты, кечирүүчү деген сөз, кечиримдүү деген сөз. Өзү гафур деген сөз не десе, ошо кайсы сөздөн чыгат? Магфира. Гафыр деген сөздөн чыгат. Гафыр дегени биз сактоону айтат, жашырууну айтат. Мигфар деп коет, адам баласы согушта башына шлем кийип алат го, башын сактай турганчы, ошону мигфар деп коет. Гафыр деген сөздөн чыгат да, башты душмандын куралынан башты сактай турганды айтат да. Өзү негизги бул мааниси ушундай. Душмандын урганынан сактай турганды айтат да. Эми Алла Тааланын магфира, кечиримдүүлүгү кандай бенделерин десе, аларды Алла Таалам бенделердин күнөөсүн кечирет деген мааниси, бенделердин күнөөсүн жашырып коет да. Кандай шлем башта жашырып койгондой, бул жашырып коет, тосуп коет. Жана күнөөнүн жамандыгынан сактап коет. Дейт экен, күнөөнүн жамандыгы, ар бир күнөөнүнчү өзүнө жараша жамандыгы бар. Кесепети бар да. Алланын кечиримдүүлүгүнүн мааниси ушул, күнөөнүн кесепетинен, күнөөнүн жамандыгынан ошо адамды сактап коет да. Ва уқубатиха ва афатиха, анын акыбетин, жаман жазасынан, апатынан, ва асарху зулмания дейт, караңгы таасиринен жүрөктөргө, жүздөргө болгон. Ушунун бардыгынан Алла субхана ва таала кечирет деген сөздүн мааниси сактап коет экен. Качан күнөөкөр адам Алладан кечирим сурап тоба кылса, анын жүрөгү таптаза болуп калат. Таптаза болуп калат. Жана караңгылык жайылып кетет. Күнөөлөрүнүн кесепетинен сактанып калат. Хадисте келет тургандар, адам баласы бир күнөө кылганда жүрөккө кара дак тиет дейт. Мисалы кийимге мындай окшотуп айтып бергенде, ак кийим боло турган болсо, бир кара дак түшсө сразу көрүнүп калат. Тоба кылса го жуулуп кетет. Тоба кылбаса дагы күнөө кылды, ага кошулат. Барып күнөө эле кыла бере турган болсо, кап-кара болуп калат жүрөк. Кап-кара болуп турат. Заңдап калат деген сөз ошо. Кийин жакшы сөздүн таасири өтпөй калат. Жакшылык жакпай, жамандык жагып калат. Ва хувал азизул гафур дейт Алла субхана ва таала. Бул Алланын дааваты. Алла Таала өзү даават берет тугандар. Биринчи даават бергүүчү Алла өзү. Валлаху яд'у иля дарис салам. Амандык, саламаттык үйү бейишине Алла Таала өзү чакырат. Валлаху яд'у иля магфира. Алла субхана ва таала кечиримдүүлүккө чакырат. Мына жерде да Алла Тааланын сыпаты, Алла Таала өзүнүн азиз, гафур деп тааныштырып, өзүнө чакырып атат. Себеп дегенде үстөмдүү, кудуреттүү бир адам эгерде адам жаман амал кылса, Алла субхана ва таала эч кандай зыяны тийбейт. Алла субхана ва таала кечиримдүү, демек азиз. Бирөө жаман иш кылса, бузукулук кылса, кан төксө, Алла азиз, Алла үстөмдүү. Аллага ушундай жаман иш кылып Аллага үстөмдүү боло албайсың. Аллады жаман иш кылып шайтандап Алланы алсыз кыла албайсың. Ал үстөмдүү, ал күчтүү. Демек адам жаман баласы менен, жаман амалы менен Алла субханаху ва таалага үстөмдүү боло албайт. Алла Тааланы алсыз кыла албайт. Эмне үчүн? Ал азиз. Алла Таала азиз зат ал. Экинчиси гафур,
Kim Allah Taala'dan geçirim soray turgan bolsa, o huvan azizul gafur. Kim amal jaman amalından geçir toba kılıp geçirim sorap amalın жақсы kılsa, Allah Taala'nın geçirimi keng. Allah Taala'nın geçirimi keng. Keng degende çek жоқ. Toba eşigi açık tuğanlar. Abu Hurayra radhiyallahu anh rivayet kelet Muslim şerifteki Peygamberimiz aytkan "Man taba qabla tulu'i şems ve min magribiha taballahu aleyh." Kim gün batıştan çıkanга da murda toba kıla turgan bolsa, Allah Taala sözsüz an tobaсын kabul kılат deydi. Apaka hazır gün çıgıştan çıkıp atat, batıştan çıga elek. Bir gün gelet batıştan çıgat, oşogo çeyin ile egerde toba kılsaң ele boldu, tobanın eşigi açık. Allah Taala'nın söz tobaсын kabul kılат deydi. İkinci, bunda Müslim rivayetinde Abu Musa Ash'ari radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnna Allah azza ve cel yabsutu yadahu bil-leyl liyatuba musii'un nahar ve yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul-leyl hatta tatlu'a şems min magribiha." Allah subhanahu wa taala qarаңызчы, qanday boruker, qanday merimli, qanday geçirүүчү. Жараткан Allah Taala geçirim kolun jayat eken. Geçirim kolun jayat tündösü değil. Gündüzü günөө kılgandar toba kılış üçün. Geçirim kolun jayat Allah subhanahu wa taala gündüzü. Tündö günөө kılgandardın toba kılış üçün. Uşul gün sayın bolot eken da. Gün çıgıştan, то есть батыштан чыкканга чейин. Бул жерде тобага шашылууга жараткан Allah subhanahu wa taala бизди кызыктырып атат. Ошол эле кезде Allah'ın rayımdılığından ümit üzbөгөнгө. Allah'ın rayımından adam balası günö bolup kalat, жаңылыш болду. Sıra tobaga şaşıl. Rayımından ümitini üzbö. Tobaga şaşıl. Rayımından ümitini üzbö. İbn Umar radıyallahu anhu'dan rivayet Tirmizi şerifteki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "İnna Allah Teala yaqbalu tawbatal abd ma lam yugargir." Bendenin tövbasını kabul kıla beret. Can alkımga gelgengeçe. Can alkımga çıkıp uşet gelip kalgandan keyin toba kabul bolбойт экен да. Ayerge gelgende bardыгы эле toba kılat. Kafir деле toba kılat. Günökör, zalim bardыгы эле toba kılat. Firavun toba kılıp bergen ayerdeçi. Бирок айер kabul боло турган үчүн эмес ал. Айер kabul боло турган үчүн эмес ал. Демек, инсан качан өлөрүн билбегенден кийин тугандар, өлүм дагы капысынан келерин дагы жакшы билет инсан. Демек ал тобага шашылыш керек. Тобаны тек таштап, кош көңүл болбош керек. Жана жашоо, бул дүйнөнүн жашоосу азгырып койбосун адам баласын. Мал мүлкү, дүйнөнүн чырайы, булардын бардыгы тугандар жок боло турган нерсе. Kullu man aleyha fan ve yabqa vajhu rabbika zul jalali vel ikram. Жер üstündегі бардыгы жок болот, бирөө да калбайт, кала турган Аллахнын заты гана. Аллахнын заты гана. Ошондуктан мусулман адам мал топтоп, жакшылыкта кылбай сактай берген бул мусулмандын сыпаты эмес. Мел мал алыңыз, мал топтоңуз, мал мүлк топтоңуз, бирок жакшылыкка сарптап калың. Жакшылыкка сарптап калың. Allah'ın akısını verin, benden akısını verin, özünüzün akınızı veriniz, dindin akısını veriniz. Müslümanın malı en birinci Allah'ın kelimasını jayıltığa sartalış gerek. Жақшы угуп алыңыз. Угуп жүргөн болсо, нурдун үстүнөн нур. Билбесеңиз, анда жакшы билип алыңыз. Müslümandын мал жаны эң биринчи кайга сарпталыш керек экен? Allah'ın kelimасы la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ушуну жайылтууга сарпталыш керек. Ушуну таркатууга сарпталыш керек. Ушуну жогорлотууга сарпталыш керек. Литакуну калиматуллахи ал-улия. Allah subhanahu wa ta'ala'nın sözü жогору болуш үчүн кайсы аракет болбосун, кандай кыймыл болбосун, ушунун бардыгы Аллахнын алдында өтө барктуу, нарктуу, өтө салмактуу, өтө даражалуу амал. Allah Ta'ala'nın, Allah subhanahu wa ta'ala'nın kalimasını jogorlatууга. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Müslümanlar ушундай болот. Мал мүлктөрүндө тилемчилерге дагы сурай албагандарга дагы акысы бар болот булардыкында. Базарда риваят келет, Анас разıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Arba'atun min eş-şaqa, cumudul ayn
Wa qaswatul qalb wa tulul amal wal hirs ala dunya. 4 нәрсе бактысыздыктан кен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. 4 нәрсе бактысыздыктан. Биринчи көздүн катып калганы да. Көздөн жаш чыкпай катып калган да. Көздөн жаш чыкпай. Бул бактысыздыктын белгиси. Көздөн жаш чыкпагандык бактысыздыктын белгиси. Жүрөгү жумшак адам, Алладан корккон адам, ахиретин ойлогон адам, кабырда жалгыз күнүн эстеген адам, акыбетине о пикири бар адам, күнөөсүнөн тооба кылган адам, анын көзүнөн жаш чыгат. Жүрөгү боору катып калган, таш болуп калгандардан көзүнөн каяктан жаш чыксын. Ошону биринчи бактысыздыктын белгиси ушу экен туугандар. Жумудун айн, көз жашы катып калган. Экинчиси вакасадул калб, жүрөк таш болуп калган да. Эч бир жакшы сөздүн таасири тийбейт. Үчүнчүсү үмүтү узун. Охо! Сүйлөсөчү ал бери 200 жыл жашай тургандай эле сүйлөп атат да булчу. 100 жыл жашай тургандай эле сүйлөп атат. Мейли 100 жыл жаша, 150 жыл жаша, эч ким койдоп аткан жери жок. Бирок туган ал мындай уверенный сүйлөгөнү токтот да. Ал уверенный, ал Аллахына сүйлөгөн акысы бар. Бирибиздин акыбыз жок да. Кийинки жылга чейин, ушу күнгө чейин барсымы жоксуму Кудай билет. Кийинки жыл. Мындай кичине узагыраак айтып атам, что мындай адам айтышы мүмкүн да, жага эртең мен бармын мен, бир сүрүн пландарым бар мен. Тойго барышым керек мен 1 айдан кийин деп элечи. 1 жылга соң кичине мындай да. Туура 1 жылда может кетип калышым керек мүмкүн депчи. Буга кичине неме кылат да, эми 1 жыл ичинде эмне эле болуп кетет, азыр көрүп атпайбы? Бисмилlah. Allah Taala'nın barıza tevfik versin. 4-üncüsü hirs ala dünya. Dünyaga açgözlük da. Baktısızlıktın belgisi şu ken dünyaga açgöz. Бұл үмметтің оңолуусу Алла Таалага бекем ишенип зайыттыкты тандоодо. Бұл үмметтің бузулуусу үмүттү узун кылып ачкөздүктө дейт да. Үмүттү узун кылган адам бузулат. Алладан үмүтүңүздү кыла бериңиз. Субханалла, жашоодо кандай өтөт экен. 2005-жылы келип калдык. 20 канча жыл болду ошондо? 18 жыл болду. Анан кийин аты жөн айтпай эле коюн, кыйбат болуп калбасын деп өтүп кетти. Алла рахматын алсын. Сүйлөшүп, андан кийин тез эле өттү. Бул 2005 эле айтайын мен силерге. 2005 айтып аткам. Аллахумма салли аля Мухаммад. 2006-2007 кадar 2 жылдан ичинде эле примерно. Үмүтү мындай курам, тигиндей курам, андай курам. Мейли жакшы. Онда жакшы үмүт кылыш керек иншалла. Аэропорт салыңыз, мектеп салыңыз, мечит салыңыз. Бардык нерселерди эме кылың, медресе салың, жакшы неме. Бирок туган ахиретиңизди ham салганда бир ниет кылып коюшуңуз керек да. Намаз окуганда ниет кылып коюш керек да адам. Жөн эле шайтан ушинтип кое берет да аны. Мунаны кыл деп турат. Ибадатка келгенде алдап коет шайтан. Бул кийин болот деп коет да. Болбосо биринчи сиз ибадатты үмүттүү кылыңыз, ушуну тургузуңуз. Ушуну салыңыз биринчи. Башка нерсе салгандан мурдан сиз биринчи ибадатты тургузуңуз. Анан башкаларды тургуза бересиз. Күн сайын туруп отурган анан. Түбөлүктүү ахиретиңизге ушу керек да. Жабир разияллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге хутба кылып мындай деп айтты. Я юханнас, эй адамдар, тубу илаллах qabla an tamutu. Өлөрдөн мурда тоба кылып калгыла. Тоба кылгыла, тобага шашылгыла. Ва бадиру бил амали салиха qabla an tushghalu. Жакшы амалдарга тездегиле алек болуп жакшы амалдарды кыла албай калганга да мурда силер жакшы амалдар менен ошого тездениңиздер.
Василуллази байнакум ва байна роббикум. Өзүңөр менен Робуңардын ортосунда мамилени оңдоп алгыла. Бикасрати зикрикум лаху, Алланы көп эстеп. Ва касрати садака фи сирри вал анания. Көп садака берип, ачык ашкере дагы, жашырын дагы. Тунсару ва турзаку ва туджбару. Демек, силерге жардам берилет, ырыскы берилет, жана кемчилдигиңер да бүтөлөт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bu yerdeki bayyana ennellezi yabqa ma'al insan ba'da mautihi huwa amalu. Peygamber aytkan, ölgöndөн kийин адам баласы менен амалы гана калат, башка эч нерсеси калбайт. Бухари, Муслимде келет, Анас разияллаху анху пайгамбарыбыз айтат, эки риваят кылат. Яттабиул маййит саласун. Өлүктү үч нерсе ээрчийт. Ахлуху, үй бүлө бала чакасы, ва малуху, мал мүлкү, ва амалу, амалы. Фаяржи'ани иснан ва ябқа вахид. Эки кайтат, бирөө калат. Яржи ахлуху ва малуху, үй бүлө бала чакасы көмгөндөн кийин тууган жакындары кайтып келет. Алар кабырда жатып албайт да. Ва малуху, аны мал мүлкү да кайтып келет. Ва ябқа амалу, амалы калып калат. Жакшы угуңуз. Мурунку доордо адамды өлгөндө узаткандачы туугандары эле эмес, аты, уyu, кою, ити, бардыгы ушу кабырга узатып келишти экен. Мал мүлкү дагы алып келишти экен. Эми бул акыркы сапар эми. Коштошуп койгула деп, ошону алып барчу экен да. Туугандары, достору итак эле барат, ана буларды эми алып барчу экен да, мал мүлкүн дагычы. Ана коюп, көмүп, эки кайтат. Мал мүлкү дагы кайтат, бала чакалары дагы кайтат да. Амалы калат. Несі қалады? Амалы қалады. Үш нәрсе ерчейт деп атат. Амалы, мал мүлкі, туған уругу. Бала чакалар. Барат, эки кайтып бирөө калат деп атат. Пайгамбар айтты, амалы калат деп атат. Кет. Аллади халака саб'a самаватин тибаqa ма тара фи халқир рахмани мин тафаут фаржи'ил басара хал тара мин футур. Кийинки аят. Ал ушундай зат Алла Таала жаратты. 7 асманды кават-кават кылып. 7 асманды кандай жаратты дейт? Саб'a самават жаратты. Халака саб'a самават 7 асманды тибаqa кават-кават кылып. Биринин үстүнө бирин. Ма тара фи халқир рахмани мин тафаут. Сен көрбөйсүң дейт. Мээримдүү Алланын жаратуусунда эч кандай айырмалык, дал келбестикти көрбөйсүң дейт. Тафаут дегени бири-бири менен айырмалык, дал келбестикти көрбөйсүң. Алла Тааланы любой махлугун кара, бардыгы алхамдулилlah шайкеш келген, адамдан өзүнөн эле кара, дал келбестик дегени бир кулагы алдыда, бирөөсү аркада, көз, ылдый, өдө, андай көрбөйсүң. Жер асманды да карай турган болсоң, Алла Тааланын жаратканы өзүнүн ордунда. Лайыктуу жараткан, шайкеш кылып жараткан Алла субханаху ва таала. Айырмаланып кала турган, дал келбей кала турган андай жараткан эмес. Ма тара фи халқир рахмани мин тафаут. Алла Тааланын, мээримдүү Алланын жаратканында, яни фи халq дегени махлук деген сөз. Мин тафаут, тафаут дал келбестикти айтат, айырманы айтат, бири-бири менен андай болгонун көрбөйсүң дейт. Куранда Алла Таала айтат: "Я юхан инсан, ey адам баласы, ма гаррака би роббикал карим." Берешендүү жаратуучу Робуңдан кайсы сени нерсе алдап койду? Аллади халакака, ал сени өзү жаратты эле го. Фасаввака фаадалак, сени тегиз, тең, шайкеш кылып, бардыгын орундатып койду эле го. Алла субханаху ва таала өзүн бендеге ушундай деп кайрылып атат. Эмне нерсе сени алдап койду? Анчалыкка барба да деген сөз. Аллади халакака фасаввака фаадалак фи айи суратин ма шаа раккабак. Кандай сүрөттө пендени Алла субханаху ва таала курап койду. Түзөп койду Алла субханаху. Жармаштырып бардыгынча. Ошон үчүн мынакей Алла Тааланын жаралуусунда фаржи'ил басара. Фаржи'ил басара. Эми сен кайра көз чаптырчы. Фаржи'ил басар деген. Көздү айтат да, кайра көз чаптырчы. Фахал тара
Hal tara min futur? Sen ошол жерден кара bir жараканы көрүп турасыңбы дейт. Hal tara min futur? Кандайдыр bir жараканы көрүп турасың дейт. Асманда карасаңыз. Эч кандай bir жарака барака жок. Бул далили кауни афакый деп коет тугандар. Алла субханаху ва таала асман, күн, айды ошонун жаралуусуна бенденин акылын, көзүн ушул жакка кайрып атат. Бул жакты бир кара дейт. Кээде инсандын өзүн каратат, кээде төөнү каратат, кээде жемиштерди, кээде жамгырды каратат, кээде дандарды каратат, кээде күндү, кээде түндү, кээде жарыкты, кээде жер титирөөнү, кээде булутту каратат. Алла субханаху ва таала ар жерде каратып туруп, өзүнүн жаратканын, жана Алла субханаху ва таала өзүнүн рубубиятын ошол жерде бекемдеп көрсөтөт. Не деп атат? 7 кабат асман тугандар. Ушул жерде биз Куранда айтып атат, демек Куран Алла Таала өзү айтып атат, өзү билет да эми канча жараткан. Бизге го мына эле көрүнөт, башкасы көрүнбөйт. Бизге мына эле асман көрүнөт да туурабы? Бирок Алла Таала айтат, мен 7 кабат асман жаратканмын дейт. Бунун үстүндөн дагы кетти да. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бар да. Мына болсо 1. Bundan ары кетет экен да. Эми жерди жараткы боюнча Алла субхана ва таала 7 жер деп 7 деген сөз Куранда ачык жер менен келген эмес. 7 асман, 7 кабат асман кайра келет. 7 деген өзү цифра келет да. А хадистерде пайгамбарыбыз айткан 7 жер дегенчи келет ал. Бирок Кур'ани Каримде кайртып мындай айтканы, точно 7 деп айтпаса да мындай дегени бар да. Аллаху лази халака саба самаватин ва минал арди мислахунна. Мына. Ушул сөзгө келгенде биз айтабыз, алымдар айтышат, Алла Таала жаратты 7 асман жана жерден ошончону дейт да. Мислахунна кудум ошондой эле 7 асмандай 7 жерди жаратты деген маани чыгат. Ятаназзалу амру байнахунна, Алла Тааланын буйругу ушулардын ортосуна өзү түшөт. Алла субхана ва таала 7 жер 7 асманды өзү башкарат, өзү буйрук берет. Эмне үчүн ушундай кылып жаратылса? Лита'ламу, билип алгыла, ишенип койгула. Анналлаху ала кулли шайин кадир, албетте жараткан Алла ар бир нерсеге кудуреттүү. Ва анналлаха кад ахата би кулли шайин илма, жана жакшы билип алгыла, Алла Таала ар бир нерсени өз илимине камтып алган. 7 асман боюнча, 7 жер боюнча Мирачта Алла субхана ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга көрсөтүп койгон. Адам алейхиссалам 1-чи асманда, Иса пайгамбар жана анын эжесинин баласы Яхья алейхиссалам 2-чи асманда, Юсуф алейхиссалам 3-чи асманда, Идрис алейхиссалам 4-чи асманда, Харун алейхиссалам 5-чи асманда, Муса алейхиссалам 6-чи асманда, Ибрахим алейхиссалам 7-чи асманда. Hadiste gelgenler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına azırkı Aksa var go, Allah Taala musulmandardın, şehit bolgondardın darajaсын biyik kılsın, orup atkanlarına Allah subhanahu wa taala şifa versin tuğan, jеңиш bersin musulmandarga. Zalimdardı Allah'ım özü kordosun. Oşol Aksa meçiti Kudus dep mınake Peygamberimiz Miraçka kötörülgen yer oşol. Peygamberimiz oşol yerden Miraçka kötörülgen. Anan 1-chi, 2-chi asman, her bir asmanda özünün özgöçölüğü var. Özüne jaraşa Allah Taala'nın buyruktары var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol Aksa meçitinde namaz okuganda bardıq peygamberler arkasından iktida kılgan. Oşun için bizim peygamberimizin lakabı İmamun Nabiyyin, peygamberlerden imamı da. Andan keyin anan Cebrail perişte ekö, mındaç aytkanda bardığı peygamberimizi uzatkanга gelişken. Peygamberimiz anan kötörülüp, akırın 7-chi asman, andan ары Sidratun Muntaha, anından ары Allah Taala özü bilet, 5 tozok bardığını görsötüp, anan kaytıp 5 vakt namaz alıp gelgen uçur da. Sıra var öğrenir.
Miraç keçесindечи İbrahim пайғамбар 7-ші асманда деп атпайбыз ба? Жолугуп, бул эми бардык пайгамбарлардын атасы да. Анан bir rivayet айтайын. İbn Masud разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул Термизи шарифтин риваяты. Лақит Ибрахим лайлата усрия би. Мирач кечесинде Ибрахим пайгамбарга жолугуп калдым дейт. Пайгамбарыбыз айтат. Тияктан жолукту да. После өзүнүн чоң атасы да эми. Фақала я Мухаммад, Ибрахим пайгамбар айтты, ey Muhammed, акри умматак минни салам. Үммөтүңө менин тарабыман салам айтып кой дептир. Баарыбызга салам келди, салам айтып койлу. Ва алейкумассалам. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад, кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Мына биз ар бир намазда Ибрахим пайгамбарга дагы салават айтабыз да. Аллахумма барик ала Мухаммад ва ала али Мухаммад, кама баракта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Алла Тааладан береке да сурайбыз, салават райымдылык да сурайбыз, Алланын тынчтык саламын да сурайбыз. Пайгамбарыбызга үй бүлөсүнө ошондой эле Ибрахим пайгамбар анын үй бүлөсүнө дагы. Анан эмне деди? Ва ахбирхум, айтып кой үммөтүңө, биринчиден менен салам айт, экинчиден кабар берип кой. Аннал жанна тойибатут турба. Бейиш бар го, топурагы таптаза экен да. Топурагы таптаза экен, пакиза экен да. Узбатул ма, суусуч аябай даамдуу экен да. Ва аннаха кыяан, яни фиха биқа ардия васия салих лизираал ва гарс. Бейиштин жери бар го, аябай кең, дыйканчылыкка бир нерсе эккенгеби, тиккенгеби, өстүргөнгөбү, аябай жөндөмдүү ушундай жер экен да. Ва анда гирасуха, ал жерден көчөтүн айтып берейинби? Эмне көчөт экенсиңер? Субханаллах дейт көчөтү ушул. Alhamdulillah ve la ilahe illallah vallahu akbar. Tabarani'de gelet ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Muna uşlar tuğandar beyiştin köçöttörü, daraktары. Peygamberimiz bir rivayet, başka rivayetlerde açık aytkan. Kim subhanallah dediniz mi? Beyişinizdeki bayağı keng maydanda bir darakt digile. Mehmet. Дағы subhanallah 100 жол айтсаңыз 100 дарақ тигесіз, 1000 жол айтсаңыз 1000 дарақ тигесіз, 10.000 жол айтсаңыз 10.000 дарақ тигесіз. Бұл жақшылық дарақ тигүүдө жарыша бергиле, жол эшиги кенен да. Фастабиқул хайрат. Ар бир зикирге тигилет. Ошон үчүн бул жактан куруп алыш керек диякта. Алла Таалам барыбызга товфик берсин.